Эфирде жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы. Норпресс маалымат борборунан Казакстандын жараны Раиса Кусейинова акыйкаттык издеп кайрылды. Жолдошунун өлүмүнө себепкер болгон адам үй камагына калтырылып, 3 жылга пробация алганынан нааразы болуп жатат. Анткени кылмышка шектүү окуя болгон күнү мас абалында болгонун айтууда. Бирок буга карабай райондук сот айыпкерге жеңил жаза берип койгон дейт. Мындай чечимине макул болбогон жабырлануучу облустук сотко кайрылган. Который находился в июле 22 года на тренировочном сборе со своими спортсменами. 16 июля 2022 года в 7 часов утра во время тренировки на него наехал Lexus, управляемый пьяным водителем Умаровым. В марте месяце вынесен приговор Умарову районным судом. 3 года пробации. Жабырлануучунун айтымында кандуу окуя 2022 жылдын 16 июл күнү балыкчы Каракол жолунда катталган. Эртең мененки саат 7:40 чамасында Казакстандан келген тренер Жүскенбаев Мурат адаттагыдай 2 окуучусун жол катар чуркатып, өзү аркасынан велосипед менен бара жаткан. Ошол учурда Lexus RX 300 автоунаасы алдыда бара жаткан Nissan Macro машинасын катуу сүзүп, анын көөсү менен жол четинде бара жаткан велосипедчен Жүскенбаев Муратка барып урунат. Жарат алган тренер ошол жерден жан берет. Окуя болгон жерге майы кызматкерлери тартылып, протокол түзүлөт. Көөлөр суракка алынып, Lexus RX 300 автоунаасын башкарып келе жаткан Умаров Айбек мас абалында болгонун айтып беришкен. Бирок экспертизада анын мас абалында эместиги айкындалган дейт жабырлануучулар. Первоначально свидетели этого ДТП говорили о том, что он был в алкогольном опьянении. Далее они, возможно, под давлением поменяли свои показания. Я потеряла своего супруга, любимого мужа, любимого человека. Дети мои, 2 сына потеряли своего отца. Жабырлануучунун арызы боюнча Ысык Көл областык соту бул ишти кече 22 сентябрь күнү карады. Сот отурумуна журналисттер киргизилгени менен видео, аудио жаздырууга уруксат берилген жок. Сотто айыпкердин жактоочулары жол кырсыгына негизги күнөөкөр делинген Умаров Айбек мас абалында болбогонун айтышты. Анын жүрөк оорусу бар болгондугуна байланыштуу. Окуя болгон учурда атайын медициналык спрей колдонгон деп жатышат. Ошол себептен экспертизасы таза чыкты деген жүйөсүн келтирди. Айыпкер күнөөнү жарым-жартылай мойнуна алып жатты. Жабырлануучу тараптан кечирим сурап, алдынан өткөнүн да билдирди. Бирок анткени менен жабырлануучунун адвокаты күбөлөрдү сотко чакыртып, сурак алуу керектигин билдирди. Ал эми прокурор айыпкерди 3 жылга айдоо укугунан ажыратууну соттон сурады. Жыйынтыгында судья айыпкерге карата өкүм окуп, 3 жылдык айдоо укугун алып, 7 жылга эркинен ажыратты. Бизде качан өлтүрмөйүнчө же социалдык тармактарга чыгып коомчулукка тарамайын иш бүтпөй калды көрүнөт. Айталы дегенибиз 20 сентябрда кулак мурду кесилген келин буга чейин мурдагы күйөөсүнүн үстүнөн 2 жолу милицияга арыз менен кайрылган экен. Биринчи арызын 1 жыл мурда, тагыраагы өткөн жылдын сентябрь айында жазган. Анда тосмо арыз жазып, экөө элдешип алгандыгына байланыштуу коё берилген имиш. Андан кийин ушул жылдын январь айында кайра арыз жазган. Айыпталуучу зордуктоо фактысы менен 5 жылга эркиндигинен ажыратылган. Ошол эле учурда сот айыпталуучунун улгайган көзү Азиз апасы бар экендигин, ал кароого муктаж экендигин, ошондой эле айыпталуучу менен жабырлануучунун ортосунда 2 бала бар экендигин эске алып, ага карата 3 жыл пробациялык мөөнөт белгиленген. Эми ушул жерден соттордун ушунчалык кайрымдуулугу таң калдырды. Бул зөөкүр кароого муктаж апасын кандай карайт болду экен? Ал эми 2 баласычы, аларга апасын сабап жүргөн атасынын кереги барбы? Балдардын психикасы эмне болот? Ошентип акыры мына зөөкүрдүн бул жолку кылыгы үрөйдү учуруп, сот тармактарга тарап кеткенден кийин болор иш болуп, боёсу кангандан кийин биздин урматтуу министр Улан Ниязбеков өз көзөмөлүнө алды. Өмүр бою эркинен ажыратып, же атып салса дагы келиндин ден соолугу өз калыбына келеби? Бул суроо боюнча улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин милдетин аткаруучу Бакыт Төлөгөновго кайрылдык. Бүтүн орунда турган нерсени кечкенден кийин даже 100% ордуна келтирип тиккен күнү дагы дегелерде шов калат да баары. Аны азыр түз эле мындай биз ойлогондой түп-түз кесилген нерсени түп-түз кайра ордуна тийип койсок, кайра нормально болуп отуруп калат деген андай жок, андай болбойт.
Бишкектеги Арча Бешик конушунун 11-көчөсүнүн 99-үйүнүн жашоочулары Нурстрой Азия курулуш компаниясын сотко бергени жатат. Анткени аталган компания келишимде көрсөтүлгөн нормаларды сактаган эмес. Айтылган убакытта үйдү бүтүрбөй сапатсыз салды деп жатышат. Анысы аз келгенсип аткарылбай калган жумуштардын каражатында кайтарып бербей жатышыптыр. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. 1-сентябрга чейин мына 3 этапты толугу менен бүтүрүп бермек. Ушунун ичинен азыр 2 этаптты дагы толук бүтүргөн жок. Нурстрой Азия компаниясынан жабыркадык деген үй бүлө ара жолдо калганын айтып жатышат. Алар аталган компания менен май айында келишим түзүшөт. Жаңы ак өргөнү курууну 3 этапка бөлүшкөн экен. Башкача айтканда фундаменттик иштер, дубалын куруу жана чатырын жабуу. Бирок айтылган убакытта чатырын жапмак турсун дубалында бүтүрүп берген эмес. Фундамент, бетонный жумушту дагы толук кандуу бүтүргөн жок. Водопроводду толук сапаттуу бүтүргөн жок. Кайра жасамак. Экинчи этаптан дубалды гана көтөрдү. Колонна, перемычка, сейсмопоездду кылган жок. Бул жерде мына өзүңдөр көрдүңүздөрчү. 50 эмес, даже 30% жумуш аткарылды ошол эки жерде. Нурстрой Азия компаниясы үйдү айтылган убакытта бүтүрүп бербеген аз келгенсип, ишти сапатсыз кылышкан деп жатышат. Мисалы, фундаментин куюуда бир канча каталарга жол беришти дейт. Биринчи этаптын жумушун толук бүтүрбөй жатып, экинчи этапта кылына турган жумуштарга өтүп кетишкен. Анан биринчи этап менен булар бетонный жумуштун баарын бүтүрүшмөк. Фундамент, бул жерде лестничный площадка, бул жерде терраса болмок. Ушул лестничный площадка входнойду террасаны бүтүрүшкөн жок бетонный жумуш менен. Жана ар жагында дагы биринчи этап менен подвалдын подпорный стенкасы, капталына подпорный стенкасы тепкичин бүтүрүп бермек. Мунун бардыгы биринчи этапка жумушка кирмек. Анан кийин муну обратный подсыпка кылмак. Бул дагы биринчи этапка кирмек. Мына биягында дагы обратный подсыпка болмок, фундаменттин жээги дагы подсыпка болбой жатат. Үй курдурабыз деп азап тарткан үй бүлө октябрь айында уулун үйлөтмөк экен. Бирок мына минтип ойлогон жакшы тилек максаттарын ташка ап жатат. Убакыттан уттурган жубайлары Нурстрой Азия компаниясынан үмүтү үзүлүп, келишимди бир тараптуу бузууну көздөйт. Ал үчүн эки этапта аткарылбай калган жумуштарды өзүнчө бөлүп суммасында чыгартат. Буга компаниянын өкүлү да катышкан. Жыйынтыгында 488 000 сомдук жумушту Нурстрой Азия компаниясы аткарбаган болуп чыгат. Дал ушул жерден калган жумуштарды бүтүрүү үчүн компаниянын жетекчиси Тилек Токтомуш уулу 10-сентябрга чейин дагы убакыт сурайт. Бирок аны да аткарган жок дейт жабыр тарткандар. Иштеди мына мисалы. Мен эмне жумушум кылды элем? Мен Алмаз Байкенин үйүнөн подвалга кире бериш подпорный стена лестницасын куя элекмин. Эшиктин алдында жана террасасын куя элекмин. Конструктивный частька кирбей калган себебинен убагында куюлбай калган. Экинчи этаптын жумушунан перемычка, колонна, сейсмопоезддарын куя элекмин. Байке жумушун зата берсин, ошону эзептешип, канча суммага келишсек, ошону төлөп берип, же ордуна бир жумуш кылып бергенге макулмун. Мен ошондо жолдошум айтты, буга ишенбечи депчи. Мен анда да уруштум жолдошумду, койчу. Нанды кармап айтып атпайбы бул бала? Баада эркекмин деди эле, эми нанды кармап айтып атат. Дагы 14 күн бар экен, бүтүрүп берет дедим менчи. Хорошо дедим, жок, ана жок, мына жок. Анан офисине бардык. Эже, анан офисине барганда айт атпайбы? Эже, мындан кийинки жумушту өзүңөр бүтүрүп алгыла деп. Анан офисинде экөөбүз уруштук. Талаштык, тартыштык, кыйкырыштык. Айттым, сен менин 4 ай убактымды кармабадыңбы ай? Сен кандай акмаксың дедим, ай. Сен 4 ай менин убактымды кармадың. 4 айдан бери мен башка фирмага салдырып айтып белем. Эмнеге кармадың? Менин убактымды өлтүрдүң. Мен эртең баламды үйлөгөн жатам октябрда. Сен ойлонуп иш кылып атасыңбы? Экөөбүз абдан айтыштык, уруштук, талаштык. Нурстрой Азия компаниясы айтылган убакытта ишти толук аткарбаган себептен жабыр тарткандар бүткөрүлбөй калган жумуштардын каражатын талап кыла баштайт. Дал ошол кезде компаниянын жетекчиси Тилек Токтомуш уулу телефон чалууларга жооп бербей калат. Ачыктан ачык эле эч кандай бересем жок дегендей мамиле кылып, юрист жалдап ишти бүтүрмөкчү болот. Сайтыстан алып келдим, сен өзүң сметаң жок болуп атпайбы? Бербейсиңби? Сен тартыр, бул тартыр. Сметаны бер. Бербейсиңби? Накладнойлорду бер. Кана накладной, менин жумушумду токтотпа. Жумушумду токтотпа, мага положено. Сен биринчи этапта бүтүрбөгөн акчаңбы 205 000 бер. Экинчи этапта 183 000 болот да, ошону бер.
недоделанный жумуштарга 2% төлөнөбү? Бер ошолордун бардыгын. Ошонун баарын сот чечсин. Неге сот чечет сен? Бер десем берейин. Бергин. Бергин сотто. Сен эмнеге сен ага такайсың? Бизден алсаң акчаны жакшысың. Сиз күчкө салган. Мен күчкө салбайм. Сен бүт закондорун жок, мисалы счет фактураң жок, накладнойың жок. Сен кантип иштеп атасың бул жерде? Сот чечсин. Жок, кайтып отурасың. Сен элдин баарын алдап атпайсың, мошенничество кылып. Сен эми сметный документация, проектный документациянын баардыгын эмне үчүн толук предоставить эткен жоксуң, Тилек? Я. Эч нерсе толук предоставить эткен жоксуң. Сметаларың жок, мына азыр накладнойлоруң жок, канакей? Бул иштин чоо жайын билүү максатында экинчи тараптын пикирин алуу үчүн кеңсесине да бардык. Бизге өзүн кароолчу катары тааныштырып, эч нерседен кабары жоктой түр калтырган бул мырза компания жетекчиси Тилек Токтомуш уулунун иниси болуп чыкты. Ал тургай бул ишти ийне жибине чейин билип, курулушка активдүү катышкандардын бири экен. Азыр биякта өкүл барбы? Иә. Эч ким жок экен, алып көрсөңүз атаң кабинетине. Жок, Нурстрой сиздер берде, Нурстройда турабы бул кабинет. Нурстройго тиешелүү кабинет да. Жооп берип коебуз баке. Өзүнө эле келгенде албайсың жоогунда кези. Мен бирде жөндөдө. Жок, эми прессадан ошо Наргиза Жолдошованын иши боюнча келиптир дедиз. Мен ага чалып койдум кези. Сиз кимсиз? Мен бирде жөнөкөй рабочиймин. Жок. Жок, азыр биякта эч ким жокпу сотрудникте. Жооптуу эч ким. Нурстрой анда кандай иштеп атасыздар азыр? Клиенттер келсе. Калай отурбайбы? Иштейт. Канекей чатыр. Эмнеге албайсыңар? Иниси, бул иниси. Иниси. Бул иниси. Сиз жаңы түзгөн мага. Мо сметалар түзүп берген. Сметаны түзүп, булар деген 1-майда биз контракт түзгөнбүз. Билип туруп момундай кылып атасыңар. Мен осо момундай жаа чачымга калтырдыңар. Үйүмдү бүтүргөн жоксуңар биринчиден. Акчамды жеп атасыңар. Иә. Тагай. Силер бир командасыңарбы? Сен ушул компанияда иштейсиңби, Нурстройда? Жок, ушул компанияда иштейсиңби? Иштейсиң да. Ким болуп иштейсиң? Должностуң ким? Эмне должностум жок бе? Жок, ким болуп иштейсиң? Айтчы. Жок, ага, сиз эмне суроо менен келдиңиз? Жок, эмне суроо менен келдик? Потому что силер бизге кат жөнөтүп атасыңар. Калп сүйлөп атасыңар. Юрист менен. Аны эмне үчүн өз убагында бүтүрбөйсүңөр? Сроктон аштыңар. И телефон албайсыңар, жооп бербейсиңер же келбейсиңер. Силер баягы договор смета менен келишели деп туруп биз айттык, келишели. Салып бергиле десек, салбай атасыңар. Перемычкаларды. Анан кийин хорошо. Сала албайсыңарбы? Биз жайыбызга койгула, өзүңөр жайыңарга койгула. Давай жанакы праздник акчаны төлөп бергиле десек, хорошо деп кеттиңби? Кеткенде эмне үчүн ответ жок? Чыкпайбы, жооп бер. Кел. Эмнеге чыкпайт? Мен чыкпайм, жооп бер ушул жерден. Жок, сиздер кардарбы? Кардарбы? бияка чыгыңыз. Жок, сен жооп бер ушул жерден. Жооп бер. Бизден болуп атасың. Биз деген эмебиз да? Сага деген клиент болгонбуз. Клиент Кызылдай акчамды төлөп. Ага клиент болдуңуз. Болдум. Сен ошондон нан таап жеп атасың, окат таап жеп, үй бүлөңдү багып атасың ушу биздин акчабыз менен. Азбешке. Иә. Жөндөдө ыңгайсың. Жок, ыңгайсыз эмес. Негизи сен менин акчамдан нан таап жеп атасың. Качпа, мына көрдүңөрбү? Качып кетет. Шефине келбей. Тагайымызга бир-эки суроо жооп берип коюңуз. Аферист. Өзүңүз жумуштун баарын кылып турган аферисттер мага сылтап. Тагайымызга жооп бересизби? Камерага. Официально. Жок, эми айга сыпагатты коюп бир тараптуу тыйын. Жок, бир тарап эмес, сиз экинчи тарап катары сизге келбедикпи? Сиз келгенде мен биякта кароолчумун, мен эч ким эмесмин дедиз. Мага айттыңыз, видео жазылды баары байке. Азыр көрсө сиз биякта аябай эле бир жооптуу эле кызматта экенсиз. Жок эмес. Ага система беребиз, сөз бололор. Жооп бербейсиз демек. Жубайлардын айтымында Нурстрой Азия компаниясы Чебер Building деген фирма менен тыгыз иштешет. Алар аркылуу рекламаларын жарыялап, кардар табышаарын айтып жатышат. Биздин дагы бүт элек үйүбүздү тартып, жарнама катары жайгаштырып коюшуптур дейт. Учурда өлкөдө азык-түлүктүн баасынын кымбатчылыгы менен жумушсуздук калктын эң курч көйгөйү болууда. Статистикага таяна турган болсок, эл арасында жакыр жашагандардын саны өсүп, эптеп күн кечиришкендердин катары арбыган. Бул тууралуу кененирээк маалыматты кесиптешим берет.
Гүлазим Алимбекованын базардын тегерегинде соода кылганына 7 жылдын жүзү болгон. Жолдун жээгинде туруп эскирген кийимдерди сатышына жетишпеген турмуш себепкер экенин айтат. Москвага эле балдарым эптеп эме таап кетип калмакмын. Ден соолугум гана эме кармап турат да. Бул жакта врачтар да жок, сен алыска чыкканга болбойт деп мага толтура дары жазып беришкен. Жакында жүрөгүм ооруп, аябай эме болдум. Ондай 5000 бир нерсеге жазып беришкен, ушуну ала албай, но эмеге текшере албай жүрөм да. Оларга жазып берген. Алимбекованын айтымында кээде такыр эле соода болбой калат. Батирдин ижарасын төлөгөнү эмес, күнүмдүк тамак ашына каражат жетпей калууда. Балдарым ошондон оорушуп атат. Мына 2-3 күн суук болду, үчөөтөн грипп болушу оорушуп атат. Өзүм дагы кошулуп ооруп атам да. Ушага кышында көмүр жагып, тогун төлөгөндөй акыбал жок мендечи азыр. Улуттук статистиканын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2021 жылга салыштырмалуу 2022 жылы жакырчылыктын саны 5,11%га өскөн. Буга далил Бишкек шаарынын Ош базарында соода саттык кылгандардын саны көбөйдү. Ал эми буга чейин 6 жана базар күндөрү гана келип соода саттык кылышса, бүгүнкү күндө нан таап жөө үчүн күндө келишүүдө. Жакырчылыктын деңгээли 2021 жылы кескин көтөрүлгөн. Расмий статистика боюнча 2020 жылы 25,3, 2021 жылы 33,3%га чыккан. 2022 жыл менен быйылкы жарым жылдыктын маалыматы азырынча толук жарыялана элек. Азык-түлүктүн баасы, кымбатчылык жана жумушсуздук бүгүнкү күндүн калктын эң курч көйгөйү болуп калууда. Бир-бирин укуп-чукуп, акча үчүн баарына даяр болуп, өз намысын кошо сатып отурган мырзаларыбыздан Айсулуу Тыныбекова алдаганча артык. Кыргыздын желегин дүйнөгө желбиретип, 3-чү жолу дүйнө чемпиону болду. Ал кечээ алтын медаль үчүн болгон беттеште япониялык атаандашын 4-1 эсебинде утуп алды. Бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингинде да 1-чи орунга жайгашты. Айсулуу Тыныбекова келерки жылы Париж шаарында өтө турган жайкы Олимпиада оюндарына катышат. Учурда Кыргызстандын эсебинде 4 жол бар. Буга чейин суучул Денис Петрашов, балбан кыз Айпери Медет кызы грек-рим күрөшү боюнча балбан Акчол Махмудов жайкы Олимпиада оюндарына жолдомо алган. Аккула каймана аты менен белгилүү болгон Акчол Махмудов бүгүн дүйнө чемпионатынын финалында азербайжандык Санан Сулейманов менен алтын медаль үчүн күрөшөт. Ошондой эле бүгүн таймашка Жоламан Шаршембеков да чыгат. Кыргыздын балбандарына ийгилик каалап, жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.